жекелерге сатылып кеткен да. Мындан 10 жыл мурун мэриянын балансындагы 3,5 миң гектар жер жекеменчикке өтүп кеткен. Ал жер Оштун борборунда жайгашып, кымбат турарын депутат Болот Байетов шаардык кеңештин жыйынында көтөрүп чыкты. Учурда аталган жер 3-4 адамдын колунан өтүп, көп кабаттуу үй салына баштаган. Эл өкүлү сатылып кеткен жерлер кайрадан мамлекетке өтүшү керектигин талап кылды. Аманат Сити деген строй компания ал жерге курулуш куруп атат экен. Мен айтайын дегеним, ош курулуш башында алганда кандай алган, мыйзамдуу алганбы, жердин баасыны өлчөп алганбы, себеби ал Оштун эң центрине жайгашкан, эң кымбат райондо жайгашкан 3,5 гектар жер. Ошол боюнча маалымат берүүнү суранды. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, УМСтин дагы, прокуратуранын дагы эч кандай маалыматы жок экен. Мен ойлойм, ал жерди териштириш керек. Териштиргенден кийин шаарга келтирген чыгымдарды, шаардын бюджетине келтирген чыгымдарды ким саткан болсо, канча акча каражат ошол жерден биздин шаарга түшпөй кала турган болсо, ал боюнча жоопкерчиликтер каралыш керек. Бирок бул маселе боюнча шаардык бийликтин маалыматы жок болуп чыкты. Кыска убакыттын ичинде аталган жерлер жөнүндө маалымат топторун убадалашты. Бүгүнкү өткөн жыйында бир канча эл өкүлдөрү муниципалдык жерлердин менчиктештирилип кеткени боюнча маселе көтөрүштү. Айрымдары болсо муниципалдык менчик башкармалыгын өздөрүнө тиешелүү жерлерди билбейт деп сынгалышты. Шаардык муниципалдык менчик башкармалыктын эки чоң ор койгон кемчилиги көрүнүп турат. Биринчиден, өзүнүн балансындагы жерлерди так билбегендиги, өздөштүрүлбөгөндүк. Экинчиси, бар ресурсун шаардын мүмкүнчүлүгү үчүн колдонбогон. Ал эми муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси айтылган сөздөрдү четке какты. Муниципалдык жерлерди кайрадан балансына алуу үчүн тынымсыз иштер болуп жатканын, ошондой эле 55 жер кайтарылганын билдирди. Бүгүнкү күндө 55 босакты алдык. Бул жерди кайтаруу боюнча, жалпысынан ушар боюнча мен силерге маалымат айтып коеюн. 2 миллион 316 квадрат чарчы метр жер бүгүнкү күндө муниципалдык жеке менчик жерге, муниципалдык менчикке тийиштүү деп айта алам. Анан буга жана да айтып кетпеди. Сатып ийген жөнүндө, кайтаруу жөнүндө. Бул кайтаруу жөнүндө соттук процесстер бүгүнкү күндө толук жүрүп жатат. Ал эми курулуш тармагын караган вице-мэр Жасур Азимов айрым жерлер мурдагы бийликтин тушунда жеке тараптарга өтүп кеткенин, айрымдары болсо бааланып сатылганын билдирди. Ошондой эле учурда жерлерди кайтаруу үчүн 20дай сот иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Жерлерди биз максимально сатпай атабыз. Мына азыр суроо болду, мына Достук микрорайонунда жер сатылып кетиптир бир жеке строительный компания. Ооба, да биз саттык. Ал жерге мэрия же бир нерсе сала албайбыз. Эмнеге дегенде нормасына туура келбейт. Ошого биз саттык. Ошондой жерлер болсо биз ооба берип атабыз, бирок андай чоң мына 3,5 гектар, 2 гектар деген жерлерди азыр биз бирөөгө өткүзбөстөн кармап турабыз. Акыркы убактарда бир канча муниципалдык жердин сатылып, жеке менчикке өтүп кеткенин Ош шаардык прокуратурасы ачыктаган. Алардын айрымдары сотко жеткирбей эле жерлерди өткөрүп беришкен. Прокуратуранын өкүлү муниципалдык жерлер, мыйзамсыз курулуштар боюнча каралып жаткан иштер көп экенин билдирди. Ошондой эле сот иштерин убакытты узартып, жылдап созуп, туура эмес чечим чыгаргандарга дагы баа берилерин айтты. Эми өз убагында кылмыш иштерин козгоп атабыз. Мурда мамлекеттик инспекция азыркы газ аларга представление беребиз. Алар сотторго дуарыздарды берет. Соттордон көбүнчө ушул өзүңүздөргө белгилүү болгондой соттор ушундай чечимдерди чыгарып коюп атат. Кээ бир учурларда кызыл сызыкка карабай чечимдерди кабыл алып койгон фактылар бар. Булар боюнча дагы сотторго дагы жетет оценкаларчы. Соттун чечимине даттанып атабыз жогорку инстанцияларга. Алардан жеңип чыккан болсо, сотторго дагы кылмыш иштери козголот. Мыйзамсыз чыгарган чечимдер боюнча. Медиа телеканалы акыркы бир айда эле 5 ирет муниципалдык жерлердин менчикке өтүп кеткени боюнча материал жасаган. Андан кийин териштирүү иштери да болгон. Эске салсак, 1995-жылы президенттин сос объекттер жеке менчикке берилбесин жана сатылбасын деген жарлыгы чыккан. Ал бүгүнкү күндө дагы күчүндө. Ага ылайык биздин команда муниципалдык жерлердин кайтарылышы жана сот иштерине дагы кайрылат. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.